Саламатсыздарбы? Мен Темирбаева Аклаймын. Мен Өзгөн районунун Дүмбүлак айыл өкмөтүнүн тургунумун. Биздин келгенибиздин себеби жер боюнча Каракулжа айыл өкмөтүнүн өкмөтү өзү баш болуп, ошо Каракулжа айыл өкмөтүнөн Өзгөн районго келип жер алган. 20 сотик жерди өзүнүн агасынын кызматына байланыштуу ошентип өткөрүп алган да. Азыркы учурда элдер кыйналып жатат. Себеби жер жок деп үйсүз калгандар бар. Ошондон эле бир алдын жери мына Дадабаева Дилбар деген кызыбыз ооруп, сахар болуп, давление болуп калды. Себеби бизге акыйкатчылык менен ошо алган Бактыбек Жээнбеков алган жерини инсап кылып, Өзгөн районунун Дүмбүлак айыл өкмөтүнө өткөрүп беришине эл боюнча суранып жатабыз да. Кайтарып берилсин. Себеби мыйзамсыз бай болсо эле, анын жетекчилери жакшы болсо эле ушундай кылган туура эмес. Анан экинчиден дагы муну айтсак, Бактыбек Жээнбеков, жанагы Жапаров, Акылбек кудам деп ошого байланыштып чоңдорго чалдырып токтотуп коюп атат ар жерденчи. Ал токтотконго мүмкүн эмес да. Өзүнүн туугандарын ошентип токтотуп, бийликке кызыгып, өзүнүн чоңдугуна салып, акчага кызыгып отурган эң туура эмес. Эл кыйналып жатат. Балдары менен, неберелери менен үйсүз, жайсыз чыркырашып жатышат. Ошону мыйзам чегинде өзү мамлекеттин иштинде иштеп атып, өзү мыйзамды бузуп жатпайбы? Андан кийин биз алга дагы баш бербегендигинен Зулушев Курманкулга жазганбыз. Анан кайрылды, 2 жолу кайрылдык. Анан Өзгөн районуна келген Садыр Жапаровдун немеси боюнча. Келгенде макул эже өткөртүп беребиз деген бойдон ал дагы өткөрүлгөн жок. Муну эми 3-чү жолу кайрылып атабыз. Өзгөн район прокуратуру кыймылдабай эле турат азыркы учурдачы. Себеби сотко өткөрүп берсе, мыйзам чегинде элге өтөт эле, айыл өкмөтүнө өтүш керек эле. Азыр өтпөй жатат. Ошону өткөрүп беришиңерди суранабыз. Мына Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, УКМКнын начальниктери ушулар эмне үчүн көрүп, эмне үчүн ошо Жээнбеков, Бактыбекти кустурбайт, элдин баарын эле кустуруп атат. Элди кыйнап, мите курттай жеп аткан адамдарды бийликке кызыгып ушундай кысып атат. Каракулжада дагы жер алып кыйнады, Каракулжанын элин дагы. Өзгөн районунун элин дагы ошентип кыйнап жатат. Бул Бактыбек Жээнбеков. Себеби Акылбек Жапаровго ишенебиз дейт. Акылбек Жапаров кудасы болсо, чындыкты издеш керек. Акылбек Жапаров, сиз элдин бийлигисиз, элдин адамысыз, эл сизге ишенет. Ошон үчүн мыйзам чегинде Курманкул Зулушев экөө ушу чечип берсе жакшы болмок. Биздин тилектешибиз ушунда эл боюнча суранып келгендигибиз, ошо Дүмбүлак айыл өкмөтүнүн, Өзгөн районунун айыл өкмөтү бардыгы нааразы болуп, азыркы учурда Зулушевду ишенип ушуга карап турабыз. Жогоруда айтып кеткендей, Өзгөн районунун тургунубуз. Өзгөн районунда жашайбыз. Ушу Дүмбүлак айыл өкмөтүндө жетим жесирлер, бей бечаралар жерин ала албай 15-жылдан бери кыйналып жүрүшөт. Биз мындай иштер болгонун эми иликтедик. Ошол Каракулжа районунун айыл өкмөтүнүн башчысы Бакыт Жээнбеков Дүмбүлак айыл өкмөтүнүн жерин басып алгандыгы анык экен. Айыл өкмөт болуп туруп Өзгөндүн жерин басып алганга кандай акысы бар? Элдер өзгөндүктөр абдан кыйналып жатат. Кыйынчылык болуп, жетим жесирлер, бей бечаралар, 3-4төн келини барлар бир үйдө жашап атышат. Ошондой көмүскөдөгү жерлерди ачыкка чыгарып бер деп Курманкул Зулушевга кайрылганбыз кат менен. Кайрылганыбызда чечип беребиз деген. Андан бери да канча убакыт өтүп, мына эми эл ыйлап атат, кыш келатат. Кандай кылабыз? Кыш келатат. Күндүн суугу башталды уже. Ошого ушу Садыр Жапаровдон, Камчыбек Ташиевден суранабыз. Жерди өз негизинде чечип берсин. Ошо Дүмбүлак айыл өкмөтүнө кайтарып берсин алган жерин. Де ушу элдин атынан келдик биз. Ошо мен Дадабаева Дилбар ханым. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, hurmatli yurtdoshlar? Men atim Almirzayeva Halimoxon. O'zgan shahrining turguni bo'laman. Meni talabim ham shuki, bizning mana shu o'sha oblastning Qarag'ulja hukumatining boshchisi Baqtibek Jambekov o'z akasining manfaatdan foydalangan maqsadida bizning O'zgan shahrining Dumbuloq ayol hukumatining
aldı nege meni atamı jeri bu, atamdan kalgan uluş yer dep 6 setlikte kegen 14 setlik jam bolup 20 setlik yerdi özünü hususi yer mülk kılıp alvagan sababidan men elde attıdan özümün nomumdan keldim ki şu kancha gektar yer olgan bo'lsam elde oldiga mizam chekida qatar berishini so'ranamiz. Men necha marta oldiga bordim. Dumbuloq ayol hukumatiga borib so'ragan taqdirimda ham aytdiki biz javob bera olmaymiz. Mizam chekida o'zi javob beradi. Baktibek Jiyambekov yer uniki qizil kitob bor. Qanaqasiga qizil kitob bo'lishi mumkin? Chunki u yerda bori yetishgan aholi bor, yetishmagan aholi bor. Qancha odamlar o'chitib turgan joylar bor. Biz Baktibek Jiyambekovga so'rab bergan taqdirimizda men advokatim bor. Advokatim hal qiladi deb qo'yadi, bu narsani hal qilmaydi. Shuning uchun biz yuqoriga murojaat qilishga biz majbur bo'ldik. Bizning prezidentimiz Sadir Japarovga undan keyin Kamchibek Tashiyevdan iltimos qilib ketardimki, mizam chekida shu odam ayol hukumat Qoraqulja ayol hukumatining boshchisi Dumbuloq ayol hukumatdan qancha yer olgan bo'lsa, hammasini elga qaytarib berishini so'ranaman. Eldan atidan keldim men sizlar uchun. Shu narsani mizam chekida hal qilib berishlar sizlardan so'ranaman. Ayol hukumatga qaytarib berishini. Siz so'roda al 20 so'tlik yerdi satып алганбы өзү анан айыл өкмөттөр сатып алганбы кайсы жылы сатып алган азыр учурда эмне курулушу бар же багылган ошолорду айыл өкмөттөгү жерди баягы акасы бийликте болгон учурда сатып алган. Сооронбай Жээнбеков бийликте болгондо сатып алган. Ошол жерди арендага берип колдонуп жатыптыр азыр ушул учурда өзү. Анан биз деген айттык да, эмне үчүн мынтип атасың сен? Бул деген кечирип койсоңор, кыз киши эрге тийсе жер алып эме кылат. Анан ал эркек киши болсо, атасы Каракылжада болсо, ата-энесинин баары өзү да Каракылжалык болсо, өзгөн районго келип, Дүмбулак айыл өкмөттү басымдуулукка салып, кызмат акыбалынан, бийликтин эмесинен коркутуп туруп алганга мүмкүн эмес да сага дедик. Десек, айтып жатпайбы элден кайра дагы. Биз деген адвокатыбыз бар, Акылбек Жапаров бар, Кудам бар, ошол аркылуу черес чалдырып, мен токтотом муну деген сөзгө келгендигин үчүн биз ачуубуз келип, келдик, элдин атынан келдик. Анан дагы бир суроодо сиздер билбейсиздерби, ушул айыл өкмөттө канча адам жер алуу үчүн кезекте турат жанагындай? Көп. Аябай көп. Жер кыртыстар боюнча алган элдер аябай көп. Бизде Султанов Эркин деген айыл өкмөт ошол эркинде аябай азыркы мезгилде талкууга алып атат, ана болот, мына болот деп ал дагы алдап жүрөт элдердичи. Айыл өкмөт өзү дагы алдап жүрөт. Себеби берилбейт, айерден берилет, бери берет, кышка калат. Кыштан жаз болот, жаз келгенде дагы кышка айландырып ушинтип калтырып жаткандар бар да. Ушинтип аткан элдер көйүлүп атат. Эми чыга албай атышат. Эми бизге берген үчүн баягы элдин укугун коргогондугубуз үчүн бизге келет экен, ошон үчүн мен келдим да. Элдин атынан чечип бериңиздер деп. Ушу Зулушевго айттык, Зулушевго айтсак тез арада чечип бергиле деп Узаков Улукбек өзгөн районунун прокуратуранын астына айткан, макул деген, ал дагы 2 ай болуп кетти. Өзү 10 күн эле болуш керек да, 10 күн ичинде чечиш керек. Бул дагы чече албай жатат анамына деп. Жок жерин. Ошо. Бул жерди колдон сатып алгандабы же айыл өкмөттөн сатып алат. Айыл өкмөттөн алыпты. Айыл өкмөттөн алып атат. Эл эми билип атпайбы? Эл эми билип, эми чыгып атышат да азыр. Бир эле бул эмес, эл деген эл экен, баягы жашылса дагы бир четте чыгып калат экен да. Эми биз Садыр Жапаров, Зулушевтар угушса керек, Зулушев өзү көргөн, учурашкан, документти колуна тапшырган, ушуну эл тарап ушу Дүмбулак айыл өкмөтү өткөрүп берсе, эл саат тынчып калат эле да. Эл менен сиңир айланайында, ушу эл менен болгондон кийин элдин сунушун аткарып берсе аябай жакшы болот эле. Баардыгын кустуруп жатасыңар, ушул Жээнбеков Бактыбекке эч кимден алы жетпей жатат. Себеби бийликте тааныштарыбыз көп деп атпайбы? Мына Бактыбек Жээнбеков деген мурда айыл өкмөт башчысы болду. Мурда, э? Жок, азыркы учурда деле болду. Азыр Каракылжада? Каракылжада.